Ошон үчүн мусулмансыңбы дейт да меничи. Мен мусулман эмес, мен кыргызмын. Кыргыз менен мусулман кайда, айырмасы кайда? Менин пир тутканым көк, ойлогонум асман. Элим жеке башым эмес да. Түшүм түндөгү. Түйшүгүм ушу улуулук. Анан кайсы мусулман? Мусулман экен дейин десем, салтты ширик десе каяктан мен мусулманмынбы? Теңир жок десе, ай, тең деген эле сөздү өзүндөй чоң энергия иштеп атпайбы? Тең. Аял эркек. Оң сол дегендей. Эки көзүң тең, эки кулагың тең. Эки колуң тең. Бир эле башың бар. А бир баш болгондо, башы экиге бөлүнсө, эки баш иш кылып калбайбы? Ошон үчүн баштын бирөөнү бергени, башчынын бирөө болгону. Башчылык ушул бир журтка берилгени. Мына. Мындай сөздүн энергиясы бар да, тап. Аллаң эмне десем таппайт. Мына чечип берейин. Аалымың эмне десем таппайт. Тозок деген могу азап. Көрдө азап жок, жерде азап бар. Азаптан кел, жомок өт. Бейишке өт, улуулукка өт, чындыкка өт. Жалган адам дегиле жарыбайт го, мындай жашообузда деле көз салып көргүлөчү. Чындыкка өтсөң, анан ишиң оңолот. Келиңиздер, урматтуу кыргыз журтум, дегеле башка улут деле, эгер билсең сен ааламсың. Себеби ааламдан жаралгансың. Жети катар дүйнө бир, семьясың сен. Кел чындыкты кыл. Мындан ары ааламмын деп жаша. Ааламда ушуга өтүп атып, мен ааламдын ролун аткарышым керек экен. Ааламдагы күчтөр жерге түшүптүр, ошон үчүн теске батыптыр. Алар чындык экен, эми жалгандын бети ачыла берет экен деп. Жалган сүйлөп көрчү, ошол замат эле бир бала болосуң. Жалган иш кылып көр, кийин жүзүң ачыла берет. Ошондуктан чыныгы күчтөр жерге түштү. Ал мурунку жалган жашоо бүттү. Эми жалгандардын жүзү ачылат. Мурункулардын да жүзү ачылат. Ачуу чындык башталат эми. Ошондуктан келиңиздер мына. Бүгүн арбайды эмкиде да толуктайбыз. Анан аалам жөнүндө талкуу кылдык. Сиздер ааламсыздар. Мындан ары пендемин дебеңиздер. Сиздер көккө айландыңыздар. Көк деген